10-чу бап. Бирөө гана кун төлөй алды. Чыгыш жериндеги бир калыска адам өлтүрүү менен айыпталган бир кишини алып келишет. Иш толук каралып чыккандан кийин өкүм жарыяланат. Калыс адам өлтүргөн кишиге чыгарган өкүмүндө жаза кан төгүү болсун деген. Кылмышкер мындай деп жооп берет: абдан жакшы. Жана өз кызматчысына бир нерсе деп шыбырайт. Ал киши өлтүргүчтүн үйүнө барып, бир көгүчкөн алып келет. Ошондо айыпталуучу калыска мынтип айтат: өкүмдар, менин көгүчкөнүмдү алып, анын канын төгүңүз. Канаттуунун каны адамдыкына арзыбайт деп жооп берет калыс. Ошондо айыпталуучу өз кызматчысына тоог алып келүүнү буйрук кылат. Менин тоогумду алып, жана анын канын төгүңүз дейт айыпкер калыска. Тооктун каны да адамдын канын актай албайт деп жооп берет калыс. 3-чү жолу киши өлтүргөн адам өз кызматчысынын кулагына шыбырайт, жана ал барып бир жанды алып келет. Өкүмдар, менин жандыгымды алып, анын канын төгүңүз дейт айыпталуучу. Жандыктын каны дагы адамдын канына теңдеше албайт дейт калыс. Жана кайрадан тигил адам өз кызматчысынын кулагына шыбырайт, жана ал уй жетелеп келет. Өкүмдар, менин уюмду алып, анын канын төгүңүз дейт айыпталуучу. Үй жаныбарларынын каны адамдын канын алмаштыра албайт деген жоопту кайрадан угат. Кызматчы кайрадан төө жетелеп келет. Бирок калыс төөнүн да каны адамдын канына тең келбей тургандыгын айтат. Андан кийин кызматчы айыпталуучунун досу менен келет. Бул менин досум, ал өз ыктыяры менен келди. Анын канын төгүңүз дейт айыпталуучу. Калыс өзүнүн жардамчылары менен кеңешип, жана катуу үн менен мындай деген өкүм айтат: адамдын күнөөсүн жууш үчүн адамдын каны жетишиктүү. Айыпталуучунун досун алып, анын канын төккүлө. Эми биз бардык сырлардын эң улуусуна келдик. Курмандык өзү ким? Биз курмандык чалуулардын көп далилдерине токтолдук. Жана эми ак баталуу майрам Идаль Адханын терең сырына барып жеттик. Биз курмандык жөнүндө эмне билебиз? Келгиле, биз курмандык чалуулар жөнүндө эмнелерди билгендигибизди жыйынтыктап кетели. Биринчи, курмандык бул малдан да жогору жана айыпсыз деп аталат. Башкача айтканда, чыныгы курмандык бул адам болгон. Экинчи, курмандык Алладан болгон, жана Алла аны өзү жиберди. Үчүнчү, курмандык таза жана айыпсыз болгон. Төртүнчү, курмандыктын пайда болушу дагы кереметтүү эле. Бешинчи, курмандык улуу болчу. Алтынчы, курмандык өлдү. Жетинчи, кум болуш үчүн курмандык бир топ жылдар жашаган. Сегизинчи, курмандыктын каны төгүлгөн. Тогузунчу, курмандык чалуу Мория тоосунда өткөрүлдү. Онунчу, курмандык Алланын төлөгөн кунунун символу болгон. 11-чи, курмандыктын өлүмү адамга өмүр тартуулады. Бул курмандык ким? Биринчи 3 ачылыштан биз билебиз. Белек Алла аркылуу жиберилген болушу керек. Курмандык таза болуусу зарыл. Башкача айтканда, күнөөсүз. Күнөөсүз элчилер барбы? Кимдир бирөөлөр бардык пайгамбарлар жана элчилер күнөө кетиришкен эмес дешет. Бирок асыл Куран ушул ойду колдойбу? 6-бапта биз мындай эмес экендигин
көргөнбүз. Asıl Kur'an пайгамбарлардын жана элчилердин арасында бирөөнү гана бөлүп тургандыгын биз көрө алабыз. Asıl Kur'андын айтуусу боюнча бир гана пайгамбар күнөөсүз болгон. Asıl Kur'ан ал пайгамбарга тийиштүү болгон бир да күнөөнү же сураган кечиримди эскертпейт. Тескерисинче ал таза деп аталган жалгыз пайгамбар, элчи. Мариям сүрөсү 19-аят. Ал айтты: мен бар болгону сага бир аруу пакиза уул белек кылуу үчүн Раббиңдин элчиси гана болом. Пакизи, таза деп которулган сөз араб тилинде закия деп айтылат. Ал сөздү күнөөсүз деп которууга да болот. Кур'андын башка аяттарында бул сөз колдонулган эмес. Закия деген сөз закка деген сөздөн алынган. Мааниси жүрөктө таза, адилеттүү, такыба, боорукер болуу. Ишенимдин шарттарынын бири закат. Бул Алланын ак батасын алуу үчүн Алла аркылуу берилген эреже. Биз тапкан кирешенин кичине бөлүгүн белекке берүү. Ошондуктан аз-закия Алланын буйругуна толгондун өзү. Ошондуктан тазалоого, кимдир бирөөнүн абийирин коргочолоого жөндөмдүү. Бул жерде берилген суроо: бул пакиза уул ким? Али Имран сүрөсү 45-аят. Ошол кезде периштелер айтышты: эй Мариям, албетте Алла сага өзү тарабынан бир сөз куш кабар кылып берет. Ал сөздүн аты Масих Иса бинни Мариям болуп, ал бул дүйнөдө жана акыретте абройлуу жана Алланын жакындарынан болот. Анын аты Мариямдын уулу Иса аль-Масих. Иса Мариямдын уулу, Алланын элчиси. Көпчүлүк адамдар Иса аль-Масих деген ысымдан терең маани деле жок деп ойлошот. Бирок ысым чыгыш элдеринин көз караштарында өтө чоң мааниге ээ. Алар адамдын мүнөзүн чагылдырып турат. Андан тышкары Алла Мариямга эмне деп айтканын эстесеңер, анын ысымы бул ага ысымды ата-энелери же туугандар эмес, бирок Алла өзү берген. Масих деген сөз масаха деген этиш сөздөн алынган. Тазалоо, жууп өчүрүүчү, өчүрүү, алып салуу. Ошондуктан аль-Масих тазалай тургандын өзү, биздин баракты таза кыла тургандын өзү. Анын ысымынын Иса деген экинчи бөлүгү араб тилинде белгилүү бир маани бере албайт. Еврей тилинде бул ысым куткаруу жана бакыт бере турган деген маанини билдирет. Мариям уулу Иса Машаякты төрөлөрдүк деле аз-закия дешкен. Ал өзүнө тынчтык каалаган жалгыз пайгамбар, элчи болгон. Мариям сүрөсү 33-аят. Мен туулган күнү, өлгөн күнү, кайра өмүргө тирилген күнү мага тынчтык болсун. Эгерде башка пайгамбарлар, элчилер Алладан тынчтык бериши жөнүндө сыйынып жатышса, Мариям уулу Иса аль-Масих Алла аркылуу тынчтык бериш үчүн жиберилген. Ошондуктан биз анын ысымынан кийин башка пайгамбарларга салыштырмалуу тынчтык анда деп айтабыз. Башка пайгамбарларда болсо, Алла аны алкыштап жана ага тынчтык берсин деп айтылат. Мына ушундайча Иса аль-Масих Мариямдын уулу биринчи 3 талапка жооп бере ала турган жалгыз пайгамбар. Жана ал чыныгы курмандык атала тургандын өзү. Бирок ал башка талаптарга төп келеби? 4-белгиге карата келгиле, суроо берип көрөлү.
Maryam уулу Иса Алмасих бул дүйнөгө кереметтүү болуп келди беле? Жооп, ооба. Ал бардык жердеги адамдардан башкача болуп, кыздан төрөлгөн. Асыл Куран мындай дейт. Анбия сүрөсү 91-аят. Ошондой эле өз намысын сактаган аялды эстегин. Анан биз өз тарабыбыздан болгон рухту ага үйлөдүк. Жана аны уулу менен кошо бардык ааламдар үчүн аят үлгү кылдык. Тахрим сүрөсү 12-аят. Ошондой эле өз намысын сактаган аялды, Мариям бинти Имранды мисал келтирди. Мына ушинтип биз өз тарабыбыздан болгон рухту жанды ага үйлөдүк. Ал Раббисинин сөздөрүн жана китептерин тастыктады да Аллага моюн сунуучулардан болду. 5-талапка байланыштуу келгиле мындай деген суроо берели. Мариям уулу Иса Машаяк улуу болду беле? Ооба, Мариям уулу Иса Машаяк жөнүндө асыл Куран мындай дейт. Али Имран сүрөсү 45-аят. Ошол кезде периштелер айтышты. Эй Мариям, албетте Алла сага өзү тарабынан бир сөз куш кабар кылып берет. Ал сөздүн аты Масих Иса бинни Мариям болуп, ал бул дүйнөдө жана акыретте абройлуу жана Алланын жакындарынан болот. Ниса сүрөсү 171-аят. Албетте, Аль-Масих Иса бини Мариям Алланын элчиси гана, жана анын Мариямга жеткизген сөзү. Ошондой эле анын тарабынан рух ээси гана. Мариям уулу Иса Аль-Масих асыл Куран даңктуу деп атаган жалгыз элчи. Дагы ал Алланын сөзү жана анын руху деп аталган жалгыз пайгамбар. Алла өз рухун үйлөгөн эки адамдын гана бар экендигин асыл Куран белгилейт. Адам алейхиссалам жана Мариям уулу Иса Аль-Масих. Адам алейхиссалам жөнүндө мындай дейт. Сажда сүрөсү 9-аят. Андан соң аны тикелеп ичине өз алдындагы жандан киргизди. Адам алейхиссалам менен Мариям уулу Иса Машаяктын айырмачылыктары барбы? Ооба, жана көптөгөн. Эгерде Адам алейхиссалам Алла өзүнүн рухунун бир бөлүгүн гана киргизген болсо, Мариям уулу Иса Машаяк Алланын руху деп аталат. Андан тышкары Адам алейхиссалам Алланын айткандарын укпай койгондугу үчүн өзүнүн жогорку наамынан ажыратылган. Куран ал туурасында мындай деп айтат. Таха сүрөсү 121-аят. Анан алар андан жешээр менен абирдүү жерлери ачылып калды. Жана өздөрүн бейиш жалбырактар менен курчана башташты. Адам Раббисине күнөөкөр болуп, түз жолдон чыгып тайды. Мариям уулу Иса Машаяк менен ушундай болгон жок. Ал Алла менен өз байланышын Адам алейхиссалам сыяктуу жоготподу. Ошондуктан ал жөнүндө мындай деп айтылат. Мариям сүрөсү 19-аят. Ал айтты. Мен бар болгону сага бир аруу пакиза уул белек кылуу үчүн Раббиңдин элчиси гана болом. Мариям уулу Иса Машаяк ушунусу менен айырмаланган. Ал өзү Мариямга өз рухун үйлөдү. Мына ошентип ал эркектердин кошулушу жок Иса Машаякты боюна көтөрөт. Мариям уулу Иса Машаяк менен Алланын ортосундагы байланыш тил албастык жана күнөө менен өзгөрүлүп же бузулган жок. Биз дагы Мариям уулу Иса Машаяк адамдык жаратылышты энесинен алган жана Алланын ага үйлөгөн рухунан алган,
ыйык руханий жаратылышты да өзүндөн алып жүргөн деп айта алабыз. Ошондуктан Мариям уулу Иса Машаяктын Алла менен болгон байланышы бир гана жолу учурай турган байланыш болду. Ошентип, ал өзү гана 5-чи талапка жооп бере алат. Бул курмандык өтө улуу болгон. Көпчүлүгү баштагыдай эле мынтип айтышат. Мариям уулу Иса Машаяктын өлүшү мүмкүн эмес. Көпчүлүк мусулмандар үчүн Мариям уулу Иса Машаяктын керилип өлүшү акарат келтиргендик болуп саналат. Биз баарыбыз төмөндөгү аят менен таанышпыз. Ниса сүрөсү 157 аят. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Әл-Масих бени Мариямды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Албетте, Ыйса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндө калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Кийинки бапта биз ушул суроону талкуулайбыз.